Ош шаарынын Масалиев проспектисин бойлой Шамшиев көчөсү менен кесилишкен жерден Нурматов көчөсүнө чейинки аралыкта жолдун эки тарабындагы тротуарды реконструкциялоо жана куруу иштери башталды. Анын узундугу 221 километр, туурасы 2 метрди түзөт. Эске салсак, Масалиев проспектисинин Монуев көчөсү менен кесилишинен Шамшиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө тротуарды реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын адистери курулуш иштерин көзөмөлдөп жатат. Ушул жылдын 4-чү кварталынын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасына ылайык быйыл Ош шаарындагы 38 көчөдөгү тротуарлар реконструкцияланат. Бардык жумуштарды жыл аягына чейин бүтүрүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Быйыл сентябрь-октябрь айына чейин 38 көчөнүн 25 көчөсүн Кудай буюрса бүтүрүп эксплуатацияга беребиз деген ишеничте турабыз. Андан сырткары ошонун менен эле чектелип калбайт. Азыр Ош шаарынын жашоочуларынан дагы көп сын пикирлер айтылып атат. Эмне үчүн эле центральный борбордуу көчөлөрдү жасап эле мына внутрий кварталдарда ички көчөлөрдү, ички кварталдык көчөлөрдү эмне үчүн жасабай атасыңар деген сын пикирлер айтылып атат. Ал боюнча айта турган болсом, ички көчөлөр дагы бүгүнкү күндө жасалып атат. Мисал катары айтсак, Амир Тимур аймактык башкармалыгында 177 көчөдө, андан сырткары Туран аймактык кеңешинде Төлөнов, Карелев көчөлөрүндө бүгүнкү күндө ошондо тротуарлар жасоо, андан сырткары Керметөө аймактык башкармалыгында Осмонов көчөсүндө, Кудай буюрса мына Краснофлотская, Урицкая, Байтемира деген ички көчөлөрдө дагы тротуарларды куруу иштери бүгүнкү күндө толугу менен жүргүзүлүп жатат.